1999 жылы Баткенге басып кирген террористтер тарабынан тутумга алынган экен атаңыз. Сиздин элесиңиз кандай ошол абал учурга? Атамдар ошол убакта Баткенде, мен бул жакта окуйт элем. Бул жакта окуп калдым. Мен баягы атам ушундай турмушта баягы чиновник болгонго байланыштуу көп жерлерге кетип калчу, мен Бишкекте эле калчумун да. Анан ошондо албетте бул биз үчүн мындай өтө оор нерсе. Террористтер кармап калды деген дагы бул катуу нерсе. Мен ошону телевизордон угуп алып, мындай интернет башка жок эле. Аябай жаман болгонбуз. Мен учуп баргам дароо эле. Баткенге. Барып эле ошо биринчи эле киргенде эле Баткенге кирип эле эмнегедир элдер менен мешитке кирип кеткем. Мешитке кирип эле ошол бирден бир ушул азыр намазда жүргөнүм ошондон болсо керек деп ойлойм. Эмнегедир ошо жерге кирип Кудайдан жалынып, Кудайдан сурангам да. Себеби атам ошол жерге террористтер кирип келгенде барбай деле койсо болот экен. Ошол жерден солдаттар жиберип койсо деле болот экен. Жок, кой өзүм барайын, тез Ардалы деген алыс айыл болсо дагы, машина жүрүп өткөн пешком болсо дагы ошол жерге пост коюп келейин деп. Эми 90 жылдары аскерибиздин акыбалы өтө эле оор болчу. 18 жаштагы балдар эчтеп ошол жака барат. Баратканда атам бир аз алдыга, Бишкектен келген делегация менен бир аз алдыга жылып кетип, солдаттар артта калып калат. Бирок ошол жерден заложник алышат. Кадимкидей эле төрт жактан чыга калып, автоматтар менен чыга калганда атам айтат: "Тийбегиле балдарды, мен силер менен барам." Деп анан солдаттарга алыстан эле колу менен ширкеп, "Кеткиле" депчи, "Келбегиле" деп. Себеби ал жерде атыш болуп кеткенде деле балдардын бүт баары кырылып эле калмак. Алардын позициялары ушу тоодо баардык жерде болуп калганга байланыштуу биз засадага эле түшүп калган да. Засадага түшүп келген, атам "Мен барам силер менен, мен акиммин" деп атам ошол жерден өзү барып, балдар ылдый качып кетет. Солдаттарды сактап калат да, мындай айткандачы.